Кыргыздарда аябай балбандар көп. Негизи кыргыз эли күчтүү келет эмеспи. Бакир Палбандын уулу Шакир Палбан деген ат менен эл оозуна алынган өзгөчө бүгүнкү каарманыбыздын чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. 70 Таскаев агабыз Өзгөн районунун Мырзаке айылында туулуп өскөн. Учурда 35 жылдан ашуун ушул жыландар менен эмгектенип келет. Жылан дегенде кандай? Жыландарды башкаруу менен аларды жөнгө салуу менен эмгектенип келүүдө. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Атайын Өзгөн шаарына келип калдык. Өзүңүздөн угуп, элибизге да кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөт деген ойдобуз аба. Рахмат. Мен бала кезим эле айта баштайын. Мен бала кезимде Мырзакеде Апкол деген айыл бар. Ошодо төрөлгөнмүн. Атамын 70 жашында баласымын. Менин эки атым бар, бири Шакир. Шакир палван болгон, атамы тарткан. Атам азыр болгондо 135ге чыкмак экен. Муну айтканым өмүр өтө берет да. Мен чындап эле Шакир палван болгонумду билем. Жакында Нокотко бардым, ошол жерде эле 70 тааныбайт. Шакир палван деп айтышат да. Аны оюма келип, өзүм жөнүндө туура маалымат берейин деп, бүгүн сиздерди Өзгөнгө чакырдым. Бала кезим айылда жөн эле эл катары чоңойгонмун. Тамеки тизип, уй айдап дегендей. Бала кезимен мени эки апа баккан. Өзүм апамдын аты Касиет, баккан апамдын аты Көкө. Бирок экөө тең атам өтүп кеткенде эки комнат үйдө эки жакка барлы чогуу жашаганбыз. Көкө апамдын дагы көп мээнети бар. Ол киши бизди иштермен кылды, тамеки тиздирди. Өмүр өтө береткен апамдын да чоң касиети бар. Касиеттүү киши болгон. Менин өндөрүм көбү апамдыкы, палвандык атамдыкы. Спортто машыкканда 16 жашыман спортто машыктым. Мектепте окуп жүргөндө эле ядро түрткөндөн райондо область республиканы жеңип алгам. Мектепте окуп жүргөндө эле. Анан спорт менен машыгып жүрдүм. Ондо классика менен күрөшчүмүн, район областка чейин бала кезде күрөшкөм. Апам жөнүндө айтайын десем, апам мени эч качан бата берчү эмес. Ток эле башыман кармап койчу, бара бер балам дечү. Бирок келгенде эле билчү да, сүйлөтпөй эле. Анан өмүр бою 16га чыкканда уже неме теге баштады. Тумар. Балабыздан жылып алып көрөм, бул эмне кылганыбыз деп. Балалык экен да. 17ге чыкканда уже элге билине баштаган. Балбан болуп, күрөшүп. Мен бала кезимен спорт менен машыгып жүргөм. 18ге чыкканда окууга тапшырып өтпөй калдым. Анан Мырзакеде элдик филармонияда иштеген баягы балбан бол. Бул деле Кокустан эле болгон. Мамат Нурбаев деген киши болгон. Ол министр болуп иштеген. Ал правкомду жетиктейт экен. Мен контордун жанынан кетип атсам, мындай уруп сүйлөйт экен да. Дагы урубуз десем, дагы урду. Сүйлөшүп туруп калып, не болду деди эле. Окуудан жыгылып келдим дедим. Ким атым сурады, Шакир дедим. Бакир деп атамайсың, атаң палван болгон деди. Кирип эле мындай кул койдуруп ишке алып койду, баландык өнөр көрсөтөтүн. Филармонияда ошол убакта бир 15ден ашык кишилер иштеген. Акыны болгон, манасчысы болгон, Мамат Оморов менен иштеп калдым. Анан эмне номер кылдым? Баягындай кирлерди көтөрүп, кирди бул жерге коюп, мындай базга менен урдуруп, анан жиптерди үсчү мынау прессин жиби барбы? Ошолор элдерге берип койгон, колунан тартат, үзүлбөйт. Айтайын десем болбойт. Кубанайт, анан үчөөнү алып туруп кол менен үзүп койчу элем. Анан мени могу жериме чейин тепкилеп байлачу эле мени. Бирок мен сырым чечтим ошол жерге онопчу. Ошентип палван болуп иштеп жүрүп, армияга кеттим. Ошо 19 жашымда кеттим. Волганын боюнда служба кылдым. Рыбинский деген шаар. Ошол жерде да кызыгым күчөдү да, мен пожарник болгом. Онун нормаларын тортулугу. Жакшы эле ийгиликтер болду. Бирок ошол жерде да барсам, бир айылда фокусник бар экен да. 5 километр формамды кийип эле чуркап барчумун эртең менен. Жакшы тааныштык.
фокустардын китебин берген мага. Анан гипноз жөнүндө да көп айтып берчү. Мен бирок кызыгуу менен эле жасап атам. Мындай атактанка жетем деп ойлогон эмесмин. Анан келип Ошко немеге тапшырдым. Сафос техникум окудум. СКТ да азыркы. Анан ошол жерде спортко машыгып жүрдүм. Ол жерде мен агайым Алым Ажыматов болгон. Бул 50 жыл мурда чоң кулак алып десем кичинекей алып деп чыккан. Бул ушул киши Кыргызстанда 15 жыл чемпион болгон. Зайкинди жеңген, Иван Подунин Союзду жеңген. Бирок бул киши орукчан болгон. 2 бут иштебей калат, анан кол менен монтип жүрүп басып кетет да. Ошодон өмүр бою спорт менен машыккан. Өмүр бою. Палбандык өнөрдү канча жыл уладыңыз аба? Мен палбандык өнөрдү 16 жашыман баштадым. Мен мындай чоң болгон эмесмин, сүрөттөрүм бар да. Классташтарым алып келет, арык бала болгом. Биздин айылда герой Шараф Шанжаров деген болгон. Сакман барсам бочкага балыктын майын куюп, эмне кыласың десем, козу беребиз, сөөгө өсөт dedi. Анан мен анан бир бутылка алып келип, кашыктап ичип жүрдүм да. Ну, короче, 5 ай ичтим. 6 айдан кийин эле боюм зары менен чоңойдум. Анан дене иштей баштадым, булчун чыгарып. Бул бала кезимде апам мынтип чоңойткон. Азыр эстесем, атам айтчу экен да, мен өтүп кетсем, кыздар болбойт, мындай үйүмөн түтүн чыкпай калбасын деп ниет кылчу экен да. Анан экөө багып чоңойтту, берки апам кыйын болгон. Ол өмүр бою жылкы кармаган Анжанга эшек менен апарып кымыз сатчу экен. Анжанга. Анан мен орукчан болгон экен, мындай көзүм жылтырап эле жатып калчу экен да. Райондо мектептер келип ушул жерде чуркайт элек. Бирөө бийиктикке секирет, бирөө 100 метрге. Анан мен келип 1,35 сантиметрде коюп отурдум. Мен 1,45 кой дедим, өтөм мен деп. Ол пройларын билбейм да. Сууга секиргенде келип секирип өттүм. Агайлар бул болбойт деди. Мойлон кайрылат. Анан бул жерде ядро урутуп атышыр балдар. Ядро. Жанар урутуп көрөйүн дедим, олар 8 килограмм ядро 7 метр ырытат, 8. Мен ырыткан эле 10 болду. Болду эле мен өткөзүп качтым. Анан область уттум, Кыргызстанды уттум. Анан спорт менен машыгып жүрдүм, бар классический, бу айылда. Шевченко мектебинде подвалда машыгат элек. Ну, бияга 4 метр, бияга 6 метр. Ол убакта мындай жууна турган эле эчтеке жок. Күрөшүп кете бересиз. Ошентип күрөштөн райондун, областын чемпиону болдум. Андан кийин армияга барып келип, мен совхоз техникум окуйм. Анан ушул жерде мен спорт менен машыктым. Алым Ажыматов менен деле ошол жерде таанышкам. 50 килограмм мындай эле киши экен. Мен эмне болду билбейм, анан жылдыз деби Кудай кошту үйүнө алып барган да. Барсам Суалиппен түшкөндөр сүрөтү бар экен. Парадтан өткөн. Медалдарын көрсөттү. Эми ол убакта медалды 50-40 жыл мурда. Өт медалдарын көргөм. Мындай кичине. Мен ошол аркылуу мен Кыргызстандын 3 жыл чемпион болдум. Классика күрөшүндө. Орто Азияга алып барды. Онда мен 2 жыл чемпион болдум. Спортто эле жүргөм. Анан Ошто жүрсөм, сен билсең керек, Ошко паркка дар тигет эле, өзбектер келип. Анан эми баары спортсмен бизде. Барып келип айтат, бир 1 килограмм деген таш бар экен. Ушуну көтөрсө эле электроника магнитофон, ол убакта эле барыпты, бар. Магнитофон деп. Анан балдар барат, болуп атат дейт, мындай көтөрдүк дейт. Тошуна беребек экен дедим. Бар эле сурадым, кандай досума бердим. Мен чыпалак менен көтөрүп туруп эле резина керек экен деп урутуп койдум. Анан кетип калдым. Жүрсөм күндө эле келет, тамак алып берет, аш кылып берет. Анан эмне келип атасың ага десем, монда 200 кум бар го, мыктар болот эле. Ошону бурап берсем, палбаны неме кылып койдуңуз дейт. Анан мен айттым, мен ат көтөргөн кишимин дедим. Ушундай деп баарын түшүндүрүп, бирок баары көндүрдү мен. Анжанга уюштурду, мен бардым. Олар өзбек тилинде сүйлөйт. Анан акчаны бата кылып эле алат экен, элдер бере берет экен.
Демек сиз өлкөбүздүн сырткары республикаларыбызга да чыккан, кошуна өлкөлөргө чыккан. Ошол убакта эле Өзбекстан баарын кыдыргам. Анан окуп жүргөндө эле мен 06 машина алдым. Ошолор алып беришти. Окуп жүргөндө мен ал өнөрү менен алдым, алар алып беришти. Анан ушинтип жүрүп спорт эле жүрдүм да. Неме, дарда ойноп, спорт менен машыгам. Анан бир кайрылуу иштер болуп кетти өзүнчө элечи. Анан мына космонавтты жакшы тааныйсың. Шалид. Шунун атасы Шакир деген киши болгон. Ол мен атамды тааныганда анан жолугуп калды, көп жолугушум да. Сен уктум Өзбекстанда ойлоп, ооба дедим. Өзгөңө ойнойсуң. Ким жооп берсем, мен турам го укам деди. Анан ошолордон үйрөнүп келдим. Өзүм ойноп калсам эле кирлерди көтөрүп, машинадан өткөрүп, анан өзүм эле бата кылып чогутуп калдым. Жакшы. Мага кызык болуп атат. Канча салмактан канча салмакка чейин көтөрө алчысың? 10 кирди 32 килограмм. Жерден 3 мындай озмо иштепчи. Анан атты эле көтөрбөйтүм, 320 килограмм. 320. Анан ат десе төкөрөм. Анан айылда атка барып, айылда чогулгандан көтөргөм. Бул оор нерсе көтөрүш кыйын. Бул кандай десем, жаныбар да. Азыр ошондо канча жашка келип атасыз? Азырбы? Кудай буйруса 63-ке чыгабыз. 63 жашыңызда демек 65. 65 дейли. Ооба. Азыр эми мындай нерселерди аткара албайсыз? Жок. Дагы эле машыгам. Баягындай төр айтыш керек. Тездик жок, кызыгуу бар. Төр айтыш керек да. Мурда ат көтөрсөм, атка акырын минем азыр. Жакшы. Анан Убакыт өзүнүкүн алат, өзүнүкүн алат. Балким кыздар көрдү. Мен Нокатта да күрөшкөм, Нанжиянда да күрөшкөм. Анан 80 жылдык дегенде бул жака күрөшкө келдим да. Азыр эми сизди күрөшкө атайын аянтчага түшүңүз деп чакырбайт. Калыстар дагы катары эми баалап бериңиз деп чакырат дагы. Мен о жерде отурдум. Эми ол бир убакта байман берчү. Кийин ала алтымек берчү. Укчумун да. Ол жерде апарган бала менин досум болот, Малик балбан деп. Ошол жерде кантип айтсам, күрөштүн тамадасы да. Бул аябай чоң кишилердин санткында окшойт десем экен. 5 машина, 15 кишини өзү эле бийлеген. Эл ынтымак, кече барганда бата кылып атышы, уже дүйнөгө чыккан балдар бар. Бар экен азыр, алыш боюнча. Эми ошончо жыл спортто жүрдүм деп айттыңыз. Ошончо оор нерселерди көтөрүп жүрдүңүз. Ден соолугуңузга зыяны тийбедиби? Жок, кайта пайдасы тийди. Күндө кыймылдайсың, бир чакар сууну эртең чукап келип коюп алсаң, бирөөгө деле сүйлөөгө келбейт, өзү эле жүрө бересиң. Ушундай убакыт болду. Өнөр апамыкы, палвандык атамыкы. Анан ошол жерде балдар айтып атышты, сен Шакир палвансыңбы, же жетимишсиңби? Анан айттым, айга окшош эле күн болуп калды дедим. Мен Шакир палван болгонум менен 70 таскайып болуп көп элди арыладым да. Анан Шакир палван жөнүндө берейин дедим да. Бар немете бербесин окуш экен депчи. Кайсы убактан баштап ушул 70 таскаев деп атап калышты сизди? Мен 70 таскайып болгонума армиядан келдим, окууну бүттүм. Бул жөн эле болгон. Мен бүтүп келип агарнан болдум. Мырзыкедечи. Бир ат менен ата журтум Адырда дагы жылкысын калбайт биякта. Анан ата журтка картошкага мат эле минем. Жамгыр жаса агарнан деле кереги жок. Анан ошентип ошо Өмөрбек байке келди. Анан ий матсекел менен. Анан сурап атканда эле уже 1 секундда 4 движение жасадым. Секретин эле айта берем. Мен фокусу үйдө ойночумун, күзүгүнү карап элечи. Анан досторум келип мынтип көрсөтсөм эле. Айтарсыз. Таң калчу да. Ал окшошот белеби? Бул өтө таң калчу. Азыр ушул нерселерди аткарып көргөзө аласызбы бизге? Жок, мен азыр даярданбай келдим. Бар видеодо өзүң көрөсүң. Анан ошону ойноп жүрдүм. Ошо байке келгенден кийин акимдер, азыр аким деп калды, онда биринчи секретарь дейтилер. Телевизор чыкканда бул чакырды, өзгөнүн ДКсын чакырды. Неме, цирковой кружок ачып берген. 4 бала штат эми 80 сом, 100 сом эле. Анан мен өзгөнгө гипнозду неметип койдум. 5 күн койдум. Улуттун баары келет. Анан областка койдум. Монда областта Байтөрөев Абдырахман деген агам иштейтиле. Ол киши Лейлектен болгон Абдырахман палвандын досу болгон. Анан колум алып күлө берчү да.
Ben geldi görüp taң aldı. Siz az işemeysiz dedim. Oşko uçtum dedim. Oşko 5 gün koydum. Eki balam aparırlıç. Onun Kızılmurdan bey gitmez. Şu dese de el görür. Özleri akça төлөйт, özleri giret, özleri konset koyat. To'xtatam, bütpar aytат da. Misal üçün birini Allah boğucu datam. Birini oturup al maşinayı, ne programını köp tüzdüm da. Anan oşantip oşta oynadım. Anan o kişiler Бишкекке жүрөт. Бизге кызык да сизде жыландар менен иштешкениңизди көрөбүз да видеолордон, гезиттерден окуп калчубуз. Ошолор тууралуу да кенен айтып берсеңиз, аларды канча жылдан бери кармап келесиз, кандай кам көрөсүз дегендей. Жыланды өтө өлүү киши таап берген. Данияр Асан генералдын баласы. Мен Бишкекте коюп атам, жылан жок болчу, гипноз, фокус эле койчумун. Кээде адамдар чыкканда башы тиши ооруганда аяк туруп койчумун. Ошо сахнада эле. Ичкенде деле чыгарса, олорду деле кустуруп, ушундай. Бул касиет кайдан? Бул касиет мен азыр ойлоп жүрөм, апам да го деп ойлойм да. Мен болгон өзү фильм ар нерсени кошуп. Ошентип ойноп жүрдүм. Мага бир программа керек болду да. Өзүм мага кызыгым эле жасагам. Корку сезим жок. Ол киши жакшы экен. Бишкекте 70 жыл мурда жылан баккан кишилер болду. Анан апарып, ошо генералдын баласы келип, анан анда ал Кыргызстан гостиницасына жатчумун. Ошол убакта бүт кыйындар Кыргызстан гостиницасына бирөө менен жатат экен. Анан ачык эле айттым, мен ушундай балам деп директор менен сүйлөштүм. Документиң барбы деди. Мединси бүткөнсүң, бүттүм деди. Ондо Кыргызстан боюнча Нарбаев деген киши болгон. Элдик медицинаны ошо киши бийлеген. Баягы опиум, жылан нусу ушуларды ушу киши сатып турган. Анан ол таанып балдарын көргөн экен, мага документ жазып берген. Кааласаң лечение бол, кааласаң концертин койду. Ошентип өтө көп койдум. Кийин документимди деле сурабай калды. Кереги деле жок экен. Анан ошондо Жыландарды кантип кам көрөсүз? Жыланды ошо генералдын баласы таап берген. Эми жыланды өзүнчө эле ойлогом да. Мындай утатканда жыланды мойнуна илип коюп, анан колу менен сылашат, өт. Бул эми эл ишенет да, анан жыланды алып коюп, балдарды мындай коюп коем да. Сен жыландан коркосуң десе, ой дейт кызчы. Берки бала деле деметет да. Жыланды өрттүң го десем, жок жүрчү. Биякта элдер көрүп турбайбы. Анан ишеним дагы көтөрүлдү. Мен жыланды 26 жыл бактым. Анан жыландын багышынын баарын үйрөнгөнмүн. Жылан жөнүндө жомоктор аябай көп. Мага элдер айтат. Бирок эл аркылуу көп нерсени да үйрөнгөм. Мисалы үчүн бир эле уламышты айтып берейин. Мына Казакстанга жылан өткөн жолдон деп бул уламыш сөз. Бирок болгон. А мен Караколго барганда ошо жигиттер келди. Мына түптөн чыккан биз көргөнбүз. Ортосунан 2 жылан баарын баштап кеткен, алыстан көргөн. Көрсө ол түптөн чыккан экен. Олдон бетинен нарып койсо Казакстан. Анан не эткен азыр деле эсене беринде кандай кетип калды? Шунча жылан. Бул адамдан акылдуу экен деп ойлойм да. Ошентип анан жылан бактык. Өнөр токтоо. Ал эмне берет элеңиз? Ачык калып мындай чагылат деген ойлор, коркуулар болгонбу? Мени багыштын баарын үйрөткөм. Мен үйүндө 1 жыл баккам, баарын үйрөткөм. Булар жылан жумуртка жеши мүмкүн, чычкан жеши мүмкүн. Чоңойгондо коюндун балдарын коюн жейт. Мен чоң жыланым 7 метрге чейин бар. Анан элдер кызык. Жыланды көтөрүп ыйлып коем, элдер келе берет. Жыланды деле көргөнү келе берет экен. Ошентип анан 42 жыл иштедим мен. Азыр деле иштейм. Менин окуучуларым мени көмүрткөн балдар. Америкада иштешет. Демек сиздин окуучуларыңыз, шакирттериңиз да бар. Канча окуучуңуз бар? Азыр 3 абдан кыйын. Булар Россияда иштейт, бирөө Америкада. Зеркенде чакырат, барам мен. Мындай түзүрөөк болуп чыгайын депчи. Бирок өзүр өзүнө. Баккан жыландар башка, анан таладагы жыландар башка болот, Өтө. Таладагы жыландар тез кыймылдайт. Анан жыланды неме? Сары жылан бар, муну дары деп, баягы эски кишилер кайнатып, анан ошо жыландар кармап алып улак чапкандар барбы? Жыландар сөйлөсүнчө чаап атына берет. Анан жылан жөн. Ооба да. Жылан мисалы үчүн
meditsinada nemesi turат, жылан сүрөт. Ооба. А бул жыландын уусунан дары жасаган. Ооба. Анан ушуларды айтсам кээ биркиси айта берет. Мен досторум дүйнөгө белгилүү профессорлор. Эми өзүбүздүн убактыбыз дагы соңуна келип калдыбы. Жакшы сөзүңүздү, каалоо тилектериңизди элибизге айтсаңыз болот. Кыргыз элинде апат болбосун биринчи. Анан жер титиреп, эл битирбесин. Жашоо жакшы. Жакшы, рахмат. Ыраазычылык билдиресиз. Эл арасында кайраттуулугу менен баатыр деп таанылган биздин каарман бүгүн башка кесип менен алектенип, элди дагы бир жолу таң калтырып келет. Бирок убакыт өтүп, тагдыр аны таптакыр башка жолго буруп кетти. Ал азыр жыландар менен иштейт. Ооба, сиз туура уктуңуз. Ал сейрек кездешүүчү уулуу жыландарды колуна кармап, алардын өзгөчөлүктөрүн элге таанытып, коркуу сезимин жеңүүгө жардам берип келет. Ооба, Кыргыздын улуу залкарларынан кимдерге жолуктуңуз? Кимдер менен санаалаш болдуңуз? Кимдер менен учурашып, кимдерден кеңеш ала алдыңыз? Эми кандай айтсам, буйруган экен көп кишилер менен тааныштым. 89-жылы Мингушка баргам. Нарында жумгала карайт, шаар Москвага карайт экен. Могу жерде сатпайт, бүт нерсе бар. Мен коюп аткам эки балам алып, балдарым айтып калды, Байдыла отурат деп. Кайсы Байдыла десем, Байдылачы деп коет. Мында карасам, ойлосоор кара тору киши экен. Мен концерт бүттү, чакырып келди. Эми кетип калбасын. Ошол жерде 3 саат сүйлөштүк. Анан ол жерде анда милициялар алып жүрчү, участковой немелер, бир класс эле жашырбай чайпай алып келди. 3 саат сүйлөдү. Мен өмүрүмдө мындай ыкшып күлгөн эмесмин. Жатып калайын дедим. Мындай өтө сөз чыгат экен, мен жаттай албай калдым. Анан жакын болдум, ошо Байдыла менен көп сүйлөштүм. Андан кийин Симон Чокморовдун 50 жылдыгы болду. О киши менен сүйлөштүм. Мендей бийик киши экен. Мондой жүрөт экен. Силер билесиңерби? Ысыкөл форум өтчү дүйнө жүзүнөн. Чыңгыз Айтматов өткөзчү. Дүйнө жүзүнөн келчү бакы. Жер жүзүндө тынчык болсун деген программада. Директордун жанында отурдум да, суранып кирейин, көрөйүн деп. Мен сурандым, сиз тааныйт, мени тааныбайт дедим. Анан эл көбөйүп кетти да. Эки колум берип учураштым. Жөн эле сүйүнөм, айнанайм. Китепте окугам да. Денем чымырап, ушундай улуу киши менен учураштым дегем да. Өмүр өтө берет экен да. Эми мына космонавт бар го, космонавт Салидин Шарипов. Мунун атасынын аты Шакир. Менин атым Шакир. Ушул киши күрөшкө салат эле. Өзбекстанда дар ойноп жүрсөм, ушул алып келип ушул ойноткон. Анан кыйын киши эле. Бул чөйрөдөн демек залкарларыбыздан жакшы сөздөрдү таба алдыңыз. Алар менен сүйлөшүп баарлаша алдыңыз эби? Да эмне таптыңыз? Космонавтты азыр айтсам, эл ишенбей калышат. Ондо 14 эле жашта болгон, жанында жүргөн. Бир келсем, биринчи учканда келгем, Шакарга сүйүнүп отуруптур, космонавт отурат, ака болуп сүйлөшкөнбүз. Экинчи учканда дагы келдим. Ондо берки геройлор менен келдим. Эми учурашып коесуң, мындай көп сөз сүйлөбөйсүң, эл көп. Анан бирөө айтсам ишенбейт да. Бул Салидин Шарып жанында жүрүп турса, өзгүндөн чыккан кулун чын айтканда. Бул Алматада койгон 35 жыл мурда. Малик Аликеев мөлмөлүмдү катып ырдаган. Чубак Сатаев сөздөр өзүнүкү, оон өзүнүкү болгон. Ырысбай экенин акындар ырдалган. Акындардын сөзүнө ырдалган. Анан Алматага чакырган убакта буларды кошуп алып барган. Эми Алматанын дөресинде 3000 киши атат. Мен залына чыгып алып мындай 20 метр жүгүнсөм, буягы деле турат. 150 метр экен сахнасы. 3000 киши отурат. Анан мен кыргызча эле сүйлөп аттым да. Бирок туурасын айтыш керек. Казактын тили таттуу дейбиз, мяккий. Биздики грубый. Эки сөздү кайталай берсең, башка образга кетип калат. Анан ошондо барып койгом. Чубак досум 32 ыр чыгарды, 32 жашында өттү. Быйыл 33 жыл болду бунун өткөнүнөчү. Чубак менен да көп койдум.
Бишкекке койдум, кээде 20 койчумун. Менден кийин чубак 29 күн койгон. Бишкеккечи. Баа эл жакшы Бир көрүп. ай концерт. Ой, ошондой болчу. Мисалы үчүн 15 күн койсом, кайта келип Дворецке 5 күн койчумун, циркке койчумун, Алтайдан келип дагы кое берчүмүн. 10 жыл койдум, 10 жыл. Мени көргөндөр уже небере, чебере болуп калса керек.